Саламатсыңарбы балдар? Силер менен мен мамлекеттик тил мугалими Кудайкулова Жылдыз. Сабактын темасы баяндооштун түрлөрү. Бүгүн бизде жаңы тема. Бүгүн биз сабакта баяндоошду эске түшүрөбүз, анын эрежелерин кайталайбыз, суроолоруна көңүл бөлөбүз жана баяндооштун түрлөрү менен таанышабыз. Албетте темага өтөрдөн мурун үй ишин текшерип алсак, 254-көнүгүү ким деген суроого жооп берген эни жана эмне кылган деген суроого жооп берген баянdoошторду көчүрүп жазып, алардын милдетин кайсыл сөз түркүмү аткарып жаткандыгын белгилеш керек болчу. Демек, ким деген суроого жооп берген ээлер Асан Кайгы бул зат атооч, ал бул ат атооч жана ушул эле сөздөр бул текстте аябай көп кездешкен. Эмне кылган? Жашап өткөн, ойлоп, издеп, барган, издеген, келип жеткен, таппай каза болгон. Булардын баары этиш сөздөр. Бир сыйра карап текшерип алабыз. Жана баянdoошторду кайталап алсак, баяндооч ээнин кыймыл-аракетин, абалын билдирет. Жана эмне кылды, эмне кылат, эмне кылып жатат, ошондой эле ким, эмне, кандай, кайсыл, канчада деген да суроолорго жооп берет экен. Мисалы, сен мектепте окуйсуң. Ким окуйт? Сен бул сүйлөмдүн ээси, сен эмне кыласың? Окуйсуң. Бул сүйлөмдүн баяндоочу баяндооштун милдетин этиш сөз аткарып турат. Сапардын иниси Акбар. Ким Акбар? Иниси бул сүйлөмдүн ээси, иниси ким? Акбар. Бул сүйлөмдүн баяндоочу болуп, баяндооштун милдетин зат атооч аткарып турат. Мына ушул эле баяндооштун өзгөчөлүгүнө байланыштуу баяндооштун түрлөрү келип чыгат. Баяндооштун түрлөрү бул атооштук жана этиштик баяндооштор. Атооштук баяндооштор бул баяндооштун милдетин зат атооч, сын атооч, ат атооч, сан атооч аткарса, бул атооштук баяндооч болуп эсептелип, жана атооштук баяндооштор ким, эмне, кандай, канча, нече, кайсыл жана башка суроолорго жооп берет. Ал эми этиштик баяндооштор баяндооштун милдетин этиш сөздөр аткарып, эмне кылат, эмне кылды, эмне кылып жатат деген суроолорго жооп берет. Мисал келтирип көрсөк, этиштик жана атооштук баяндоочко. Мисалы, бул Адилет. Адилет эмне кылат? Адилет курат, жасайт, жардам берет, эмгектенет. Мына Адилеттин эмне кылып жаткандыгын көрсөтүп, булардын баары этиштик баяндооч болот. Ал эми атооштук баяндоошторго мисал келтирсек, Адилет ким? Адилет куруучу. Адилет Асандын байкеси. Мына бул сөздөр зат атооштор. Ошондуктан атооштук баяндооч болуп эсептелинет. Жана ошондой эле Адилет кандай? Адилет эмгекчил. Эмгекчил деген сөз дагы бул жерде сын атооч сөз. Демек, бул дагы атооштук баяндооч болот. Бир кичинекей ушул сөздөрдөн текст түзсөк. Бул Адилет. Адилет куруучу. Ал бийик имараттарды курат. Ал дагы үйдүн ичинде көп нерселерди жасайт. Ал Айбектин байкеси. Ал дем алыш күндөрү ата-энесине жардам берет. Адилет аябай эмгекчил. Мен дагы Адилет байкедей эмгекчил болгум келет. Мына өзүңөр эле байкагандай, бул жерде биз атооштук баяндоошторду да колдондук жана этиштик баяндоошторду да колдонуп, биз бир жакан текст түзүп алдык. Анда биз өзүбүздү бир аз текшерип алсак, төмөнкү сүйлөмдөрдүн баяндоошун көрсөткүлө. Адилет апасына ар дайым эмне кылат? Айбек деген ким?
Адилет Байкенин жашы канчада? Бишкекте чоң имараттарды эмне кылат? Баяндоочтордун туура могул катардагы баяндоочторду туура көрсөтөбүз. Ал үчүн бизге 10 секунд. Демек, Адилет апасына ар дайым жардам берет. Айбек деген ошол. Адилет Байкенин жашы 30-та. Бишкекте чоң имараттарды курат. Эми Адилет апасына ар дайым эмне кылат? Жардам берет. Бул этиштик баяндооч болуп эсептелинет. Себеби баяндоочтун милдетин этиштүү аткарып жатат. Айбек деген ким? Ошол деген сөз ат атооч, ошондуктан бул атоочтук баяндооч. Адилет Байкенин жашы канчада? 30-да. 30-да деген бул сан атооч, демек бул дагы атоочтук баяндооч болот. Бишкекте чоң имараттарды курат. Эмне кылат? Курат. Бул дагы этиштик баяндооч болот экен. Демек, бизде баяндоочтор этиштик баяндооч болот экен. Алар эмне кылат, эмне кылды, эмне кылып жатат деген суроолорго жооп берет экен. Ал эми атоочтук баяндоочтор ким, эмне, кандай, кайсыл, канча, нече жана башка суроолорго жооп берет экен. Эми силерге үй тапшырма 256-көнүгүү. Андан силер апам кийим тигет деген сөздү апам тигүүчү деп өзгөртөт экенсиңер. Демек, мисалы биринчиде апам эмне кылат, тигет деген сөз этиштик баяндооч болсо, силер экинчи сүйлөмдө апам ким, тигүүчү деп атоочтук баяндоочко өзгөртүп жасат экенсиңер. Жана ар биринин үстүнө бул этиштик баяндооч, бул атоочтук баяндооч деп карандаш менен белгилеп койгула. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла.